Ушул биздин башчылык тарабынан сизге медал бар экен, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Шабдан Нарматов жергиликтүү жетекчилерден кабар алып, белектер жана төш белги менен сыйлаганына кубанып турат. Ал улуу жеңиш майрамынын 74 жылдыгын тосуп алуу алдында турган саналуу ардагерлердин бири. Жашы 93-кө чыккан ардагер согуштун кесепетин жана тынчтык жашоонун маңызын уул кыздары неберелерине айтуудан чарчабайт. Жеңиште жөнүнө келип калды бана. Жеңиш 1418 күн согуш болуптур. Билесиңер, 1418 күн. Ана ошондо биздин советтер, анда советтер союз деген бар болот. 15 союз республикаларында, билесиңер, билбейсиңер. Ошондон 21 миллион адам өлүптүр. А биздин Кыргызстандан 368 миң адам кеткен экен, анан 160 миң келип, анан калгандары бар ошол жакта. Украинанын, Белоруссиянын талааларында калды, танкынын алдында калды, урандылардын алдында калды. Солдаттардын бар. Жаш кырчында сокулаган солдаттардын өмүрү ошондо жок болду бардыгы. Нарматов сыяктуу Сузак районунда 8 ардагер бар. Алардын ичинен 4-үнө коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети тарабынан төш белги тапшырылды. Ошондой эле ардагерлерге Орусиянын Оштогу консулдугу тарабынан да атайын белектер жеткирилди. 2019-жылдын 2-майындагы номер 8-буйругу менен 3-даражадагы милдетке бекемдиги үчүн деген медал экен, ушуларды тапшырып жүрөбүз. Милдетке бекемдиги үчүн деген, төш белги. Милдетке бекемдиги үчүн. Быйыл улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине президент тарабынан 20 миң сомдон берилет. Ага кошумча облус, район шаар жетекчилери, айыл өкмөттөрү да материалдык колдоо көрсөтүшөт. Мына бүгүнкү күнү 7 күнү бардык 8-ине тең өзүм баш болуп, 8 аксакалыбыздын баарын үйүнө барып кабар алып, алардын жашоо шарты менен таанышып, анан 9-унда боло турган иш-чарага өзүм чакырып жүрөм. Айыл өкмөттөр быйылкы жылы жакшынакай акча каражаттарын карап бөлүп беришти. Мына Курманбек айыл өкмөтүнө бардык эле 20 миң азыраак бөлүп коюпуз деп 20 миң бөлүп отурушат. Эртеңки күнү да Кудай буйрса кайра бюджеттен дополнительно карайбыз деди. Жалал Абад облусунан улуу ата мекендик согушка 30 миңден ашуун адам аттанып, алардын 18 миңи кайтпай калган. Бүгүнкү күндө облус аймагында болгону согуштун 46, оруктун 75 ардагери калган. Биз көргөндү көрбөгдү балдарын. Эч бак. Согуш болбосун балдарын. Кабылбек Күчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.